Таңшола көрсөтүүсү улана берет. Азыр болсо бизге келип калган абдан кызыктуу коногубуз бар. Элибиздин алкышына арзыган, тазимине татыган Токтогулдун торгою Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бейшекеев агабыз Таңшолада. Кош келиңиз. Кош болуңуздар. Маанайыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Жалпы телекөрүүчүлөр менен дагы амандашып коелу. Себептен быйыл 2017 жылы алгачкы рет чыгып атабыз. Силердин эфир аркылуу бардыгыңыздарга ушу жагырган жыл жакшылыктын жылы болсун, ийгилик бакыттын жылы болсун деп тилейли. Бирге болсун. Бүгүн биз айтып атпайбызбы, бизге келген коноктордун наамдарын, сыйлыктарын өзгөчө баса белгилеп айтып атабыз. Анын да жүйөлүү себеби бар. Себеби сыйлык жана наамдарды тапшыруу маселесин талкалап атабыз. 2016 жылдын жыйынтыгы менен мына ажообуз баш болгон баягы Ак Сарайына чакырып ишендеген чыгандарга сыйлыктарды тапшырды. Деги эле ушул сыйлык тапшыруудагы жаш курагы, анча-мынча баягы критерийлер, эң алгач оболо эл критерии болуш керекпи, же болбосо баягы бизге келип кеткен Муктасар агайдын айтымында ар бир баягы өнөр адамдын ага байланган кайсы бир коомчулук, же бир уюм, же бир мекеме, маданий мекеме көрсөтүш керек экен. Кээ бир учурда ал мекеменин жеке адамдын мамилеси жаман болуп калышы да ыктымал. Ошондой учурда адам көз жазмасында калып калабы? Ушул тууралуу пикириңизди билдирип өтсөңүз, Сыймык ага. Эми бул кайчы пикир ар дайым болуп келген. Кайсы коом болбосун сөзсүз түрдө болот. Бирок баягы эмгек өз учурунда бааланыш керек да. Өз учурунда бааланбай калган тилекке каршы мындай чыган өнөрпоздар арбын. Ошол эле наам албай өтүп кеткендер бар. Ырысбай агабыз мисалы үчүн ишендеген оондорду ушул күнгө чейин андырларын ырдап наамдарга татыктуу болуп атышат аткаруучулар. Бирок эмгек сиңирген артист деген наам менен аны да кеш алган. Анан ошол эл артисттигин албай өтүп кетти да бул киши. Мисалы үчүн Жолдошбек Мамажанов агабыз дагы наамы жок өтүп кетти, көзү өтүп кетти. Ал кишинин таптагыр наамы жок. Мен билгенден ошо бала кезден биз ырларды угуп чоңойгон, мисалы үчүн Мамат Ибрайым Бостонкулов деген агабыз наамы жок жүрөт дагы деле. Үчтөрөктүн 3 кызы деги эле койчу, айтып санай берсек ушул четтен чыгат. Четтен көп табылат да. Бул эми бир чети эгер толук убагында бербей турган болсо, менимче наамды таптагырда жоюп салыш керек да, баягы бири-бирин капа кылбай, чыгармачылык адамдарды капа кылбайчы. Бирок бул эми эч кандай деле баягы жеңилдиктер деле жок. Мурун баягы Союз учурунда эмгек сиңирген артистке, эл артистке кандайдыр бир жол акысына, мисалы үчүн ошол эле свет, газга дегендей коммуналдык төлөмдөр жеңилдик болчу да. Азыр жок. Азыр анын жок болуп калган. Союз урагандан кийин. Менимче ошо 93-жылдары алынса окшойт бул нерсе. Балким 94-жылдары. Анан кээ бирлерине өтө жаш берилип калды, тигилерге берилбекте деген дагы сөздөр болот да. Бирок жаш берилип калды, татыксыз берилип калды, эрте алып алды дегенге караганда ушуга наам берилбей жүрөт го али кече деген сөз менимче алда канча жогору да. Себептегенде баягы элдин эсиндеги, элдин көңүлүндөгү чыгармачылыгы менен дагы өзүнүн баягы жүрүм туруму менен дагы элге өнөр көрөңгүсүнүн кенендиги менен таанылган адам ар дайым күйөрман өзүнүн жан дүйнөсүндөгү нерсени айтат да. Мисалы үчүн ошого эмне үчүн али кече наам берилбей жүрөт деген сөз. Мен бир топтордун атын чекесине эле атадым да. Бирок канчалары чынында бул наамга татыктуу болсо дагы көз жазында калып калат. Себеп дегенде баягы сөзсүз түрдө бир уюм көргөзүш керек деп атпайбы, мисалы үчүн. Менимче наамга адам өзү чуркап көргөзүү эмес, ошону биздин Маданият министрлигинен бир атайын бир бөлүм болсо деп ойлойм да. Ким кандай иштеп атат, эмгектенип атат. Болбосо бирөө 30 жыл мурун чыгып бир ыр менен чыгып туруп чыгармачылыгы ошо менен солгундап калып, анан эмгек сиңирген артист деген наам алсын, бул өзү уят нерсе. Кандай мен кээ бир таң калганым чыгармачылык сапары менен чыгармачылыктын ысык сууна күйүш керек да. Кыргызстанда эмгек сиңирген артист деген ар бир булуң бурчуна, ар бир айылга ошол жакындан таанышып, ошол клуб кандай абалда,
ошол элде кайсы ырлары өтүмдүү, ошону билип туруш керек. Жылга жок дегенде бир жолу бар. Себеп салып, Ар биринен мисалы үчүн өмүрү тетиги чоң алаага барып көрбөгөн ырчылы наам алган. Мисалы үчүн элекке барып көрбөгөн, чыгармачылык өзүнүн жеке концертин бербеген. Мен тамашалап айтып калам, ушу эки жаздыр эле баягы тойлордо жүрүп наам алгандар да жок эмес тилекке каршы. Анын үчүн аларга өзүнчө наам чыгаш керек окшойт. Көптөгөн тойлордун лауреаты дейбиз. Кыскасы эми бул нерсеге эч күйдүрүк жок. Алгандарына буйрусун, бирок ошого татыктуу нерсеге болуш керек да. Мен татыктуумун. Мен ушул нерсеге, демек ушул нерсе мага берилген аманат да. Мен ошону татыктуу түрдө дагы эл үчүн жакшы кызмат кылыш керек. Туура айтасыз. Сиз жогоруда айтып өткөн ушул капачылыктар деле демек жөн жерден жаралган эмес. Ал эми азыркы учурда мисалы ушул эле социалдык тармакта көпчүлүк эл арасында дискуссия болуп жаткан маалы мисалы тааныш каражат аркылуу мына ушул тааныш каражатын күчүнө салып алгандар бар деп. Сиз бул дүйнөдө аздыр көптүр аралашып жүрөсүз. Сиздин пикириңиз айтып өтсөңүз. Менин жеке баамымда мен өзүм чынында мага аракет кылышты өз тааныштар аркылуу мен мында популярдык унутуучу окуусунда турганда 25-26 жашымда. Мен абдан тартындым ушул маалда чындачы. Документ толтур деди да мага. Кандай неме десем, менден улуу мен ырларын ырдап чоңойгон оюнчулар ал эле келе да мына. Мага ушунда бир кызык сезилди. Ал убакта бул эми биринчи президентибиздин ушунда болчу. Чында Аскар Акаевдин заманында эле. Аны ошону тааныш аркылуу мынча тыйын берип коюш керек дегенде мындай көңүл ренжиди да. Мисалы үчүн мен анда тынбай гастролдо иштеп, ушунча мээнет кылып атсак, анан дагы өзүбүздүн немебизди ушундай акчага сатып алабызбы деген дагы неме келди да. Ардан мен андан ал убакта баш тарткам. Тилекке каршы азыр мисалы үчүн биздин эгемендиктин 20 жылдыгында мен өзүм түнкү саат 11-дө эмгек сиңирген артист болгонумун. Өзүм жөнүндө жооп бере турган болсом. Ал убакта Ибрагим Жунусов вице премьер-министр эле. Анан биз баардыгыбыз концерт берип атабыз. Роза Отунбаеванын президент болгондо 2010-жылы. Анан стадиондо концерт берип атабыз, 20 жылдыкка байланыштуу эгемендүүлүктүн. Анан мага ал жерде баягы президент отургандай, өкмөт мүчөлөрү отургандай сөзсүз түрдө баягы сотовый телефондор блокко коюлат экен, блокировать этилет экен да. Байланыш абдан начар болот экен, мага СМС келди. Мен ырдап чыккандан кийин наам кут болсун деген. Мен түшүнгөн жокмун деп кайра жүрөт. Мен анан бир аздан кийин чалам деп анан айтып калдык. Ошону көрсө мени чакыргандай мен ошо Айтматовдун чыгармаларынан түзүлгөн Махаббат сыры деген ырымды ырдагам. Анан эмне сыймыктын наамы жокпу деп сурап берди президент. Ооба, наамы жок. Анда мына майрамга карата бериле тургандарга кошулуп берилсин. Мен эртең кол коем. Анан менимче ошол мага карап кеч тапшырылып калдыбы же ошондой өзүнүн эмеси болобу. Анан менин документтерим кайрадан неме болуп, анан наамдан кийин барган десем болот да. Бул нерсе дагы өзүнчө бир чоң сыймык болот экен. Наамдын эми эч кандай кереги жок дегендей мындай айтат эмес. Көп чыгармачыл адамдар ушундай сыпайкерчилик менен айтышат да. Бирок наам сөзсүз түрдө керек. Себеп дегенде баягы ушунча эмгек кылып атасың. Анан эмгектин акыбетин өкмөт тарабынан да, мамлекет тарабынан да бааланып койсо бул бир топ жагымдуу. Бир топ ошо дагы жоопкерчиликти арттыра турган нерсе да. Демек, мамлекеттик сыйлыктар берилсе деп оюн билдирген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бейшекеев агабыздан азыр бир чыгарманы күтүп алалы. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Анда бир силер үчүн жаңы чыгарма ырдап берейин. Ар бир чыгарма деле чыгармачылардан баламдай деп айтып коет. Бакесте. Бул эми жаңы чыгарма. Бул Зайырбек Ажыматовдун сөзүнө жазылган балдарыма насаат, балдарыма кеңеш деген сыяктуу балдарыма деген жаңы чыгарма. Мага таандык. Бир дагы теледен, бир дагы радиодон ырдалды элек. Бир гана НТС телеканалында эксклюзив. Сыймык Бейшекеев агабыз кабыл алганбыз. Балама.
Төлгө таштай көз алдымда турасың, төртөңдө төрт бөлүнгөн мен бармын. Төп болсо кен абер намыс уятым. Кайда жүрсөң канжаныңда өргүгөн, катарлашып ар бириңде мен жүрөм. Жығылсаңар менің тизем сыйрылып, жылмайсаңар селер менен бір күлөм. Көнбөгүлө өлүк дүйнө жыйганга, көнбөгүлө атак мансап кууганда, алың жетсе эрчит байлык бийликти, асты өзүң алар дерчик булганба. Аргымактай туйлайт дор түтөгөн, акыл эмгек билим баркы күчөгөн. Мезгилдерге ыргыт кыла чалманы, мен силердин ар бириңе ишенем. Жүдөсөң да кеде тийбей белегиң, жүрөгүңөр сынбасын түк эгерим. Ушул менин тутунган бир ураным, убактылуу чегинсем да жеңемин. Өлбөйм эми жаным өтөт силерге, өзүңөрдү жан дил менен сүйөргө. Көңүлүмдү сыздаткыңар келбесе, көппө чөкпө душманга да түнөрбө. Билесиңер биримдикте сыр турат, бекем болсун ортоңордо ынтымак. Кокусунан каршылашып калсаңар, кайран жаным бырчаланар чыркырап. Төрт кайратым, төрт тирегим, кубатым. Төрт тилегим, төрт кайратым, кубатым. Төлгө таштай көз алдымда турасың. Эгер чындап мени аяйм десеңер, аягыла өзүңөрдү ардайын. Эгер чындап мени аяйм десеңер, аягыла өзүңөрдү ардайын. Төрт тилегим, төрт үмүтүм, кубатым. Браво. Чыгарма бул Кудай буйрса азыр эми жакында эл сынына коюла турган ырлардын бири. Буйрса ушул жаңы 2017-де бет ачар ошо клипе да тартылат Кудай буйрса. Төрт тирегиңизге арналган экен. 4 балам бар, 2 уул, 2 кызым бар. Анан автордун да сөзүн жазган адамдын да акындын Заябектин дагы 4 баласы бар экен. Эми бул канча уул кызы болсо, канча баласы болсо ошого которуп ырдай берсе болот. Туура айтасыз. Чоң рахмат сизге. Таңырта келип кызыктуу маек коруп бердиңиз, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүн бизде Таң шоуда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бейшекеев болду.